Саламатсыздарбы? Бүгүн биз убактылуу жашоого уруксат алуу үчүн медкомиссиядан өтүү жана орус тилин, Россиянын тарыхын жана мыйзамдуулугун билгендиги тууралуу сертификат алуу жөнүндө сөз жүргүзөбүз. Эсиңиздерде болсо, мурунку видеодо ошол убактылуу жашоого уруксат же болбосо ошо РВП жөнүндө сөз жүргүзгөнбүз жана ушул эки документти айтып кеткен элем. Биринчиси тест тапшыруу. Убактылуу жашоого уруксат алыш үчүн керектүү документтердин бири бул орус тилин, Россиянын тарыхын жана мыйзамдуулугун билгендиги тууралуу күбөлүк тапшырылат. Бирок эгер сизде 1 январь 1991 жылга чейин Советтер Союзундагы үлгүсүндөгү берилген билимиңиз тууралуу документ болсо, же 1 январь 1991 жылдан тартып Россия Федерациясынан берилген билимиңиз тууралуу документ болсо, анда бул тесттен өтүштүн кереги жок. Эгер мындай документтериңиз жок болсо, анда тест тапшырасыз. Тест тапшырыш үчүн эмне керек делет? Бул паспортуңуз, башка эч кандай документтердин кереги жок. Тестти каерде тапшырасыздар? Бул атайын тестирлөө борборлорунда тапшырылат. Россиянын аймагында 400-гө жакын ушундай атайын борборлор бар. Сизге жакын жайгашкан тестирлөө борборлорун интернеттен оңой эле таап алсаңыздар болот жана ошол жакка кайрыласыздар. Дагы көптөгөн суроолор болот. Канча турат бул тест? Так маалымат бул жерде жок. Бирок ачык булактардан алынган маалыматтарга таяна турган болсок, бул 4,5 рубльдан баштап 6,000 рубльга чейин акча талап кылынат экен. Тест 3 бөлүктөн турат. Орус тили, Россиянын тарыхы жана Россиянын мыйзамдары. Орус тили боюнча тест 5 бөлүктөн турат. Ар бирине 15 мүнөт убакыт берилет. Булар кайсылар? Биринчиси бул лексика жана грамматика. Бул жерде 25 тапшырма бар. Окуу 10 тапшырма бар. Угуу 10 тапшырма, жазуу 1 тапшырма жана сүйлөө. Ар бир бөлүгүнөн 70%дан кем болбогон балл топтошуңуз керек. Россиянын тарыхы боюнча тест 20 суроодон турат. Жана буга 30 мүнөт убакыт берилет. Эч болбогондо 10 суроосуна туура жооп беришиңиздер керек. Россиянын мыйзамдуулугу боюнча тест бул дагы 20 суроодон турат жана буга дагы жарым саат убакыт берилет. Бул тестте дагы эч болбогондо жарымына туура жооп беришиңиздер керек. Ошентип жалпысынан 2 саат 15 мүнөт убакыт берилет. Тесттин жыйынтыгы боюнча күбөлүк берилет. Убактылуу жашоого уруксат алыш үчүн документтерин тапшыргандан кийин ФМСтен медициналык кароого жолдомо берилет. Жолдомо менен кошо паспорттун көчүрмөсү, миграциялык картаңыздын көчүрмөсү жана миграциялык каттооңуздун көчүрмөсү керек болот. Медкомиссияны ыйгарым укуктуу гана медициналык мекемелерден өтүшүңүздөр керек. Алардын тизмесин дагы интернеттен оңой эле таап аласыздар. Ошо сизге жакын жайгашкан медициналык бир борборду тандайсыздар, ошол жакка барып кайрыласыздар. Медициналык кароодо терапевттен фтизиатр, дерматовенеролог, психиатр, нарколог деген врачтардан өтөсүздөр жана бир топ анализ тапшырасыздар. Андан тышкары рентгенге да түшүшүңүздөр керек болот. Медициналык кароонун натыйжасы боюнча расмий медициналык корутунду берилет. Ал өзүнө медициналык справканы жана ВИЧ инфекциясы жоктугу тууралуу күбөлүктү камтыйт. Эгер сизде башка адамдарга коркунуч туудурган оорулар табылган болсо, анда убактылуу жашоого уруксат берилбейт. Бул эсиңиздерде болсун. Булар кандай оорулар болушу мүмкүн? Мисалы үчүн ошо лепра же бизде ала пес оорусу деп коет. ВИЧ инфекция, туберкулез, жыныстык жол менен жугуучу инфекциялар жана ушул сыяктуу оорулар табыла турган болсо, анда РВП берилбейт. Медициналык кароо канча турат деген суроолор да көп болот, бирок ачык булактардан так маалымат табылбады. Ар кайсы маалыматтарга караганда 4000ден 8000 рубльге чейин сумма талап кылынат. Бүгүнкү чыгарылышыбыз дагы аяктады. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.